Salamat. Elimdin den soluğu üçün bul. Salamat. Саламат клуб. Элимдин ден соолугу үчүн. Салам, биздин сүйүктүү досторубуз, барыңыздар менен дагы бир подкастты баштадык. Аты жөнүм Айнура Миназарова. Бүгүнкү теманын алкагында биз ийгиликсиздик деген теманын тегерегинде сөз кылалы деп турабыз. Негизи эле ийгиликсиздик деген эмне? Кандай адам мен ийгиликсизмин деген бир жыйынтык чыгарат. Келиңиздер ошол жөнүндө сөз кылалы. Төрүбүздө психолог жана журналист Светлана Ширалиева. Саламатсызбы? Саламатчылык. Свет эже, сиз менен амандашканыма абдан кубанычтамын. Ушул бүгүнкү ийгиликсиздик деген теманын тегерегинде сөз кылаардан мурун мен азыркы абитуриенттердин абалын эстеп атам да, бир сыйра өзүмө элестетип, өзүмдүн абитуриент маалымды элестетип, анан айгер иштей албай калсамчы, айгер оюмдогудай болбой калсачы, айгер эртең өзгөрүлүп кетсечи, ушундай бир чоң бир догадкалар, божомолдор бар эмеспи? Анан ушундай учурда негизи эле ийгиликсиздик бул эмне? Ушул жөнүндө сөз кылгым келип атат. Бул теманы тандаганымдын себеби кечээ жакында эле бир адамдын подкастын окуп калдым да, кичинекей макаласын окуп калдым. Ал жакта ал ийгиликсиздик дейт, сен укмуш акча тапкан жумуштасың, бирок кечинде келгенде өзүңдү ушундай бир жаман сезесиң дейт. Эртең менен жумушка айла жок барасың. Үйүңө келсең, сенин жаныңда сени сүйбөгөн адам дейт. Мына ошол ийгиликсиздик деп жазыптыр да. Анан мен ойлонуп көрүш керек экен бул жөнүндө деп калдым. Келиңиз анда биз ушул негизи эле ийгиликсиздик деген сөз эмне бул? Ушул жөнүндө сөз кылбайлыкпы? Эми ийгиликсиздик эгер психологиялык жактан карасак, сөзсүз түрдө баягы адамдын ичиндеги кайсы сезимдер бар, ички дүйнөсү кандай абалда турат, ошол нерсе абдан көз каранды да. Себеби баягы сиз айтып кеткендей көп акча таап, ошол эле учурда ийгиликсиз болсо болот. Аз акча таап, ошол эле учурда ичинде эгер баардыгы тынч болсо, өзүмдү ийгиликтүү деп сезсем болот да. Анан негизи баягы ийгиликсиздикке эмне алып келет, эмне себептен адам өзүн ошондой сезет? Эң негизги туура айтып кеттиңиз, баягы коркуу сезимдер. Коркуу сезимдер бизге абдан чоң мындай барьер болуп турат да. Ар бир кадам баягы чоң турмушка аттанганда бала чагыбызды эмнеге жакшы көрөбүз? Себеби бала чакта баардыгы белгилүү. Ата энем жанымда, мектепке барып келем, кечинде ойнойм, сабагымды окуйм деп баардыгы белгилүү. А баягы чоң турмушка аттанганда ал жерде даяр план жок. Биз билбейбиз кандай болуп кетет, себеби чоң турмушта гарантия деген жок да. Ошондуктан баягы эгерде биз баягы кичинекей чакта калып кетсек, эмоционалдык жактан өнүкпөсөк, психологиялык жактан өнүкпөсөк, баягы чоң турмушта абдан коркуу сезимдерге баш ийип кете беребиз да. Чоңураак кадам жасагандан коркобуз, кесипти которгондон коркобуз, чоң бир жакшы мамиле эгер сүйүү жөнүндө сөз кылсак, ал жерден да коркобуз. Негизи баягы адам бактылуу болуш үчүн баягы 4 сферасы тилегей тегиз болуш керек деп коет да. Биринчиси бул ден соолук. Эгерде ден соолугубуз жакшы болсо, бул да ийгиликтүүлүктүн бир белгиси. Экинчиси баягы акча табуу жагы, каражат табуу жагы, финансы деп коет орусча. Ооба. Үчүнчүсү баягы азыр психологияда аябай трендовый тема болуп атат, предназначение деп коет да. Баягы өзүнүн эми кыргызча которгондо баягы кесиптен да чоңураак нерсе да. Бул баягы бул жашоодо өзүнүн ордун табуу. Вазыйпаң эмне деп, Ооба. Анан төртүнчүсү бул мамиле. Жеке баягы сүйүү мамилеси гана эмес, бул ата эне менен болгон мамиле, достор менен болгон мамиле, анан өзүм менен болгон мамиле. Себеби биз өзүбүзгө да кандайдыр бир мамиле менен отношения кылабыз да, өзүбүздү кандайдыр бир кабыл алабыз. Анан мен байкаганым боюнча, ийгиликсиздик бул баягы ичибиздеги өзүбүз баалоо абдан төмөн болгондо өзүбүздү ийгиликсиз деп сезебиз да. Себеби мага кээде клиенттер келишет. Жакынкы эле учурда бир жаш кыз келди. Өзү жакшы жерде иштейт экен, эл аралык бир уюмда иштейт экен, айлык жагы деле жакшы, бирок мен өзүмдү ийгиликсиз сезем. Эмне себептен? Баягы өзүн өзү абдан мындай төмөн баалайт экен да. Орусча айтканда самооценка, баягы өзүнө өзү ишенүү. Көп учурда ошол нерсе үчүн биз жашоодо болгон ийгиликтерди, жашоодо болгон кайсы бир өзүбүз жеткен нерселерди эметип салышыбыз мүмкүн да. Орусча обесценивание деп коет. Кыргызча кандай которулуп калат? Баалабай деле калабыз. Баалабай калабыз да, баалабай коебуз. Мүмкүн мектепти алтын медаль менен бүткөн. Ал кыз ушу алтын медаль менен бүтүптүр. Ал эми эмне болуптур? Баары эле бүтөт да деген мааниде айтты да. Демек өзү баягы баалабай койгон да. Өзү жакшы жерде иштейт экен, ал нерсени да өтө баалабайт экен. Анан
ийгиликтүү болуш үчүн ошол биринчиден ошол нерселерибизди байкашыбыз керек. Кайсы ийгиликке жеттик, эмнени жасадык, ошол нерсени эске алып, өзүңдү өзүң баягы мындай баалуулугуңду көтөрүш үчүн өтө маанилүү. Бул өтө маанилүү, себеби биздин менталитетте баягы совет учурунан калып калган, биз баягы көбүрөөк учурда коллектив, коом деп көп ойлойбуз. Анан өзүмдү баягы мактабашым керек деген да түшүнүк бар. Жаман өзүн мактайт деп, ооба. Ошондуктан биз аябай тартынабыз да. Мен баягы тренингтерди өткөндө дагы атайын бир тапшырма бар. Өзүңдүн 20 пункттан турган жетишкендиктериңди, өзүңдүн сапаттарыңды бүт жазып чык дейм да. Көбү 5-6 пункттан ашыра албай калат да, себеби өзүмдү мактаган неудобно болуп атат, кантип өзүмдү өзүм мактайм деп. Эмне үчүн мактаарын билбейт? Же болбосо билбейт, себеби жанагынтип баалуу эмес деп эсептеп салышы мүмкүн да. Демек, ийгиликсиздиктин бирден бир себеби адам мен ийгиликсизмин десе, демек ал өзүнө болгон баа төмөн. Ооба. Эң негизги причинасы ошондо. Анда башка жагычы, мисалы, эгерде адамдын жашоосунда мен акча жакшы тапсам болду, мен ошол жумуш тапсам болду деп туран ошого жеткенде, бирок баары бир деле ошол нерсе ага ийгиликтүүлүктүн бир ийгиликтүү адаммын деген сезим бербей атса, бул жагы кандай болот? Бул деле ошол барып кайра эле өзүнө болгон ишенимге такалабы? Демек, кээ бир учурда мындай болуп калат да, баягы өзүнө болгон ишеним эмнеге төмөн болуп калат, эмнеге самооценка төмөн болуп калат, себеби өзүн жакшы билбейт. Өзүнүн каалоолорун, өзүнүн муктаждыктарын, орусча потребности деп коет, психологдор бул сөздү өтө көп колдонушат да. Атайын пирамида потребностей деген түшүнүк бар. Абрахам Маслоу деген психолог болчу, ошол психолог атайын пирамида потребностей деп келтирип берген да. Аякта физиологиялык муктаждыктар биринчи канааттандырылыш керек, андан кийинки баягы безопасность деп коет, орусча, кыргызчасы коопсуздук, ичинде коопсуздук сезим болуш керек. Эгер ошонун баардыгы баягы канааттандырылганда, киши өзүн ийгиликтүү, бактылуу сезе алат да. Көп учурда баягы ошо муктаждыктары, ошо пирамидадагы муктаждыктары эгер кайсы бир жеринде мындай жыртык болуп калып, же ошол мүмкүн ичинде баягы коопсуздук сезими жок болсо, ошол нерселер баягы влиять эте берет да адамга. Бул жерде көп учурда баягы канча акча табууда деле эмес, себеби эгер адам өзүн жакшы көрсө, өзүнө жакшы мамиле кыла алса, ал сөзсүз түрдө башкага да жакшы мамиле кыла алат. Сөзсүз түрдө ал башканы да баалаганды билет. Андай адам баягы акчаны оңоюраак табат да, оңой табат. Кыйналып эмес, биз көп учурда баягы кыйналып, абдан баягы көп эмгекти сарптап, кээде акча табабыз го. Баягы психологдор айтып коет, потоковое состояние деп, ал адам баягы өзүнүн чыныгы, баягы маңызын түшүнгөн адам оңой келет да ал нерселер. Өзүн өзү баалоо жөнүндө сөз болуп калбадыбы? Анда ушул өзүн өзү туура баалоо качан башталат адамда? Биз өзүбүздү качан, кандай экенин, кандай болсок ошол бойдон кабыл алганды үйрөнүп, качан бул нерсе башталат? Эң биринчи кадам өзүн урушканды токтотуш керек. Себеби көп учурда биз ичибизден өзүбүздү уруша беребиз. Өзүбүзгө гармония жок болуп калат, нааразы боло беребиз да, баягы ичибизден. Муну эле кылып койдуңбу? Тигине баягы Элмир эженин баласы мындай болуп атат го, Гүлмир эженин кызы мындай болуп атат го деп баягы кичинекейибизден баягы салыштыруу калып калган да. Кечээ эле бир кыз келип кетти, ал дагы өзүн абдан көп башкалар менен салыштыра берет экен да. Сен өзүңдү мындан 5 жыл мурун, азыр мисалы үчүн сен 29 жашта экенсиң, 5 жыл мурун 24 жашыңда сен кандай элең? Айырма барбы десем, ооба бар дейт да. Анан кандай айырмалар? Кана айтып берчи десем, мен вузду бүттүм, өзүм квартира сатып алдым, турмушка жакшы чыктым, уул төрөдүм деп мындай санап чыкса, анан ошондо өзү сезди да. Мен деле көп эле нерсе жасап атыптырмын да, менде деле көп жетишкендиктер болгон турбайбы депчи. Себеби биз башка менен салыштырганда биз сөзсүз түрдө утулабыз. Сөзсүз түрдө, себеби ал адамдын турмушу башка, ал башка нерседен баштаган. Ар бирөөбүз баягы старт алганда, мүмкүн бирөөнүн старты бир аз алдыраак да болчу, эмне себептен? Мүмкүн анын ата энеси ага жакшы мамиле кылчу, же колунда бар ата эне болчу. Сен мындай колунда жогураак мүмкүн үй бүлөдө төрөлдүң, Биз баягы чоң турмушка стартка чыкканда ар бирөөбүз ар кандай точкадан старт алабыз. Бирок ошого карабастан өзүбүздү мындай салыштыра беребиз да. Ошондуктан өзүңдү өзүң менен гана салыштырышың керек. Бул биринчи эреже. Экинчиден өзүңдү урушканды токтотушуң керек. Себеби көп учурда биз өзүбүздү уруша беребиз. Кайсы бир тренингде күлкүлүү мисал болду. Бир катышуучу баягы тапшырма бердим да, өзүңдү кантип урушасың, бир 2-3 сүйлөм жазып чыккыла.
Көп учурларда өзүңөргө кандай сүйлөмдү айтасыңар же кандай сөздү айтасыңар десем, мен өзүмдү такыр урушпайм деди да. Аны эстеп көрчү, мүмкүн баягы кээ бир учурда бир нерсе болбой калганда же сен утулуп калганда кандай сөздөрдү айтасың десем, мен сен нормальныйсыңбы, ойлонбойсуңбу деп мен өзүмө айтат экенмин да деп ошондо мындай байкады да. Көп учурда чын эле биз байкабастан ичибизден өзүбүзгө абдан көп критика айта беребиз да. Ошон үчүн ошол нерселерди эске алыш керек. Кийинки подкастта биз ошол эле теманы улантабыз, ошондуктан алыстабаңыздар. Азыр болсо саатыбыз соңуна чыгып калды. Достор, катталыңыздар, жакындарыңызга бөлүшүңүздөр. Анткени чындыгында көп адамдардын мен бактысызмын десе, демек анын ички жан дүйнөсүндө конфликт бар. Бул бирден бир себеби. Ошондуктан жакындарыңызга жакшылык кааласаңыз, анда биздин подкасттарда бөлүшүп кетиңиздер. Кийинки уктуруубузда кайрадан жолугушабыз. Саламат, элимдин ден соолугу үчүн бул саламат. Саламат клуб, элимдин ден соолугу үчүн.